Чоң Талаа орто мектеби 1981-82 жылдары түзүлгөн. 2007 жылы бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен мектепте алгачкы жолу информатика канаасы ачылып, 6 компьютер белек катары берилген. Буга чейин мектептеги компьютерлердин эскилиги жетип, иштен чыккандыгынан улам информатика сабагынан окуучулар кээде кезекте туруп билим алууга аргасыз болушкан. Сабак өткөнүбүздө тыгылып, бирибиз очерет менен өтчүбүз, анан калганыбыз аны карап эмне кылганын үйрөнүп отурат элек. Азыр бизге заманбап компьютерлар келди. Азыр абдан курсанбыз. Мен кийин жылга мектепти бүтүп кетсем да, бул бизден кийинги окуучуларга дагы абдан жакшы шарт түзүлдү. Ак жоктой болсун, балдар үчүн кызмат кылган, элдин керегине жараган, балдарыбызды билимдүү кылган компьютер класс болсун. Жергиликтүү бийликтин жана эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун көмөгү менен мектеп 10 акыркы үлгүдөгү компьютерлер менен камсыз болду. Балдардын заман талабына ылайык билим алуусуна мектеп жамааты, ата-энелер да кош көңүл эмес. Алардын демирчилиги менен компьютердик технологиялык канаа оңдоп түзүүдөн өткөн. Бул компьютердик класс канаасын биз ремонттон өткөрүш үчүн бизге эң жакшы ушу Россияда иштеп жаткан өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүздүн фондунан 35 000 бөлүп беришти. Андан сырткары биздин ата-энелердин өзү бир 28 000 акча которушту, акча жыйнап беришти. Ошолордун эсебинен мына азыр көрүп тургандай заманбап формадагы, ушундай абалдагы каананы биз жасоого жетиштик. Мындан дагы мен убакыттан пайдаланып, алардын бардыгына ушу чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Компьютердик технологиялар канааларын түзүү, социалдык долбоордун алкагында информатика класстарын ачууда толеранттуулук кому, оргтехникалар үчүн 189 500 сом, мектеп эмеректери үчүн 29 000 сомдон ашуун акча каражатын жумшаган. Долбоор Кыргыз Республикасындагы Швейцария элчилиги тарабынан каржыланган. Мындан сырткары Зарташ айылынын Жусуп Байжигитов атындагы орто мектебинде да компьютердик технологиялык канаасынын ачылуу аземи чоң салтанат менен белгиленди. Мектепте предметтик сабакты өтүүдө компьютерлердин эскилиги жеткендигинен улам бир топ кыйынчылыктарды жаратып келсе, эми компьютерлерди өздөштүрүүдө ар бир мектеп окуучусу үчүн жакшы шарт түзүлдү. Мен келгенде 5 компьютер бар, 2 иштеп, 3 иштебейт эле да. Ар бир окуучуга бир компьютерде эле да, ар бирине 10 мүнөттөн эле убакыт кетет эле. Азыркы учурда жакшы болуп калды. 45 мүнөт толугу менен бир окуучу отуруп иштей алат да компьютерде. Жусуп Байжигитов атындагы орто мектебиндеги информатика канаасын ачуу үчүн жалпысынан 219 000 сомдон ашуун акча каражат сарпталган. Жаңы технологиялык канааларын ачуу Баткен областындагы чек ара аймактарында тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды жөнгө салуу долбоорунун алкагында түзүлдү. Жалпысынан ушул проекттин алкагында биз 6 компьютердик класстарды ачтык. Бул Актатыр айыл өкмөтүндө 2 мектеп, Субаш айыл өкмөтүндө 2 мектеп, Төрткүл айыл өкмөтүндө 2 мектеп. Жалпы суммасы ушу 2 миллион сомдон ашык болду. Эл аралык толеранттуулук фонду район аймагында 2010 жылдан бери өз ишин жүргүзүп келет. Район администрациясы менен биргеликте аймактын социалдык экономикалык жактан өнүгүп өсүүсү үчүн бир топ алгылыктуу иш-аракеттер аткарылган. Алардын негизги максаттары биздин райондук мамлекеттик администрациясынын жана ал жетектеген айыл өкмөттөрүнүн негизги функциялык милдеттерине кирет жана ошолор менен байланышуу кызматтары биргеликте жүргүзүлөт. Анткени кызматташуу менен биргеликте жүргүзбөсөк, мындай ишти жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес. Жергиликтүү бийликтин өздүк бюджетинен долбоорго салым катары 100 000 сом бөлүнгөн. Ага кошумча 2 класстын оңдоп түзөө жана жасалгалоо иштерине 60 000 сомду түзгөн каражат сарпталган. Төрткүл айыл өкмөтү ошол эмеректерди алыш үчүн 100 000 сом салым кошту эмеректерге. Дагы Чоң Талаа мектебине анан 30 000 сом, Зарташ Байжигитов атындагы орто мектебине 30 000 сом Төрткүл айыл өкмөтү өз салымын кошту. Обшу бардыгын алганда 160 000 сом Төрткүл айыл өкмөтү ошол мектептердин компьютердик класстарынын ишке киргизиш үчүн 160 000 сом салым кошулду. Заман талабына ылайык билим алууга шарт түзүлгөн мектеп окуучуларынын маанайы жогору. Окуучулар ыраазычылык иретинде келген конокторго өз өнөрлөрүн тартуулашты. Үмүткан Өскөнбай кызы Абдырашид Саттаров, Алтын бешик жаңылыктары.